УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Суу районунун Ынтымак айылындагы боз үй тегип туу көтөрүп наразы болуп чыккан эл менен жолугушту. Мындагы акция 10 күндөн бери уланып жаткан. Жашоочулардын айтымында аларга чек ара маселеси боюнча жергиликтүү бийлик толук түшүндүрмө берген эмес. Сууну эмне себептен алып атат биз түшүнбөй атабыз да, мына жердичи. Негизи Ташиев бул жерди эмне себептен берип атат биз түшүнбөй атабыз. Себеби Баткенде, башка жактарда чечилбеген маселелер чечиш керек да, границалардычы. Бул жер эмне себептен берилип атканы бизге түшүнүксүз. Эч ким түшүндүр жолдорун эч ким жүргүзгөн жок. Биз ошол элдер сыяктуу эле соц сеттерден гана уктук. Биз ушундай жерди эле берип коет экен деген эле сөздү угуп эле келип, кандай ушу бай эл башы болгуча суу башы бол дейт. Ушу башыбыз ушу суудан мынакта канча адам, канча айыл, канча неме пайдаланат. Камчыбек Ташиев чек ара маселеси жер алмашуу менен чечилип жатканын түшүндүрдү. Өзбекстан менен түзүлгөн макулдашуу протоколу буга чейин башка аймактарда чыгып келген чек арадагы жер талаш чырларына чекит коерун да кошумчалады. Ушул жерден аравандыктар кайрылды. 32 гектар жерди бизге алмашып бергиле. Биздин сууга жетпей калдык, биз кыйналып жашап атабыз деп. Муну биз сурадык. 32 гектар бизге алмашып бергиле элибизге деп. Алар макул болушту, алмашып беребиз деди. Мына Кадамжайда 15 гектар жерди сурашты эл журт. Бизге 15 гектар жерди алмашып бергиле, биз кыйналып атабыз деп. Аны дагы айттык, алмашып бергиле дедик, макул дешти. Андан кийин мына Аксыда, Дээрес айылында 15 гектар жерди сурандык. Ушуну алмашып бергиле деп. Себеби дегенде малды жайлоого айдаганда түз айдасаң 3 километр экен, айланып айдасаң 40 километр экен. Ошо 3 километр жерди алыш үчүн 15 гектар жер кетет экен. Элге керекпи? Значит, элге керек болсо ошону биз суранып атабыз. 15 гектар буну эми алмашып бергиле деп. Себеби азыр эч ким бири-бирине жөн жер бербейт уже. Бүттү. Жөн эч ким бирөөгө бир сотук жерди бербейт. Ошондой эле элге керек экен, мамлекетке керек экен, булар сурап атат. Бул жерден 50 гектар жерди. Ошол 50 гектар жерди бизге алмашуу жолу менен мына өзгөндөн берип атат. 100 гектар жерди биз, мына билесиздер да, мына жерде жалаң теп тегиз пахта келген жер. Шаардын ичи, мына Кара Суу шаары, мына темир жолу. Кара Суу шаарынын ичинен 100 гектар жерди ушерден алдык. Эки өлкөнүн ортосунда түзүлүп жаткан макулдашууда биринчи кезекте элдин пикири эске алынат. Мындан улам тургундардын суранышын протоколго киргизүү үчүн УКМК төрагасы алдыңкы күндөрү Ташкент шаарына иш сапары менен барып келмей болду. Мында 50 гектардын аянты 20 гектарга кыскаруусу мүмкүн. Анан кийин жанагы провокатор бети жокторго айтып коеюн. Давайте баягы бети жокты кыла бербегиле, уят болот. 1 метр жер үчүн жаныбызды беребиз биз дагы. Берип жүргөнбүз дагы ушуга чейин. Ошон үчүн жөн эле баягы голословно эле ооз экеле жамандай берген туура эмес болот. Жолугушуудан кийин Сабай айыл аймагынын тургундары элдин талабы аткарылгандыгына ыраазычылык билдиришти. Тигилген боз үйлөр чечилип, чогулган эл тарап кетишти. Мынакы 3 жокку дегенде биз буну айт элек. Мурунку боюнча калганына макулбуз. Рахмат ушунчалык чечип берди. Жакшы, ыраазыбыз. Камчыбек рахмат, ушунча келип, элге түшүндүрүп, элге айтып, чоң рахмат. Жакшы, биз силер демеңер үчүн дагы деле Ташкентке бир сыра барат окшоймун деген жообун берди. Биз буга биз канаттандык. Ушул жерди калтырып, самма захват кылып алган, баягы 20 гектар жери өзү кала туруп тосуп алган жери калсын дегендей болду. Кала берсин, биз мого макул болду. Жер алмашуу аракети быйыл 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча өткөн Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйынында макулдашылган. Сөз болуп жаткан жердин ордуна Кыргыз тарап башка аймактардан жер алган. Кошумчалай кетсек, макулдашуу жогорку кеңеште каралып бүтө элек.